Урматтуу жоокерлер, сиздер жигиттердин эң алдыңкы сабында болушуңуздар керек да. Эң алдыңкы жигиттер булар сиздер да, мекенге кызмат кылган инсандар. Эркек жалаң эле баягы эркектиги менен эмес, полу менен эмес, орусча айтканда жыныстык мүчөсү менен эле эркек болбойт. Эркек бул шулар менен жеке сапаттары менен эркек болот. Бул нерсе сиздерде аябай болуш керек. Аябай сонун жакшы болуш керек сиздердечи. Эң биринчи айтайынбы, азыркы заманда бизге эмне керек? Жигиттерге, эң биринчи жигиттерге ыйман керек. Ыймандан баштагыла. Ыйманы жок адам духу жок болот. Ыйманы жок адам коркок болот. Күнөөкөр адам коркок болот. Неге? Бир айып кылып койсоңуз, бирөөдөн коркосуз, туурабы? Кудай Таала ыйманы жок адамдын жүрөгүнө коркуу салып коет. Айыптуу, күнөөкөр пенденин жүрөгүнө коркууну салып коет, ал ошонун духуну дагы өлтүрүп алат. Ошентип анан коркок болот. Эң биринчи жигиттер, эгерде силер мындай духовисти, күчтүү, тайманбас болом десеңер, анда эмнеден башташ керек? Ыймандан баштагыла, жүрөгүңөрдү ыйман менен сугаргыла.